Анда сел жүріп атат. Darvozanın üstüne köprünün alıp gitti. Aslanlar. Eldir ama. Tekesi hayran boktu. Benim hayran oldu. İyi, anam kalkıp gidelim. Vay ne yapıyorsun? Vay lan. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, mekendештер, арбаңыздар, амансыздар, удачысыздарбы? Кайрадан Москва жергесинен жалпыңыздарға салам. Бүгін так 23 июль екен, 2024 жыл. Біз кайрадан буйруса насип кылып ушу Москва жергесине иштер менен келип калдык. Урматтуу мекендештер, біз эртең менен келгенбиз. Жаңы эле ушул соц тармактардан ушундай бир Кыргызстанда дагы кайрадан кайталанып аткан жаратылыштын бир сыноосу, табияттын сыноосун азыр соц тармактардан көрүп калдык. Албетте эми мен өткөндө дагы айтып кеткем, урматтуу мекендештер, алгач ушул Каракулжа, Ноокат, Апшыр атада аябай чоң сел каптап элге залакасын тийгизип, ушундай бир элибизге чоң сыноо келип турганда дагы бир кайрылуу менен элибизге сабыр тилеп айтып кеттим элем. Мына бүгүн Жалал Абад областындагы касиеттүү ушул Арсланбап жергесинде кайрадан ушул жаратылыштын сыноосу кайталанып турат да. Албетте бул күтүлбөгөн сыноо негизи. Буну эч ким күткөн дагы эмес. Bunu hiç kim мындай пендеге, адам баласына атайлап бир жасаган бир сыноо эмес да, бул Алла Тааланын гана берген сыноосу элибизге. Ошондуктан урматтуу мына азыр Арсланбап жергесиндеги бир топ эли журтубуз дагы ушул азап тартып, запка тартып турушат. Албетте эли журтубузга Арсланбаптык ушул элибизге касиеттүү Арсланбап ушундай бир ыйык жер билесиздер. Мына ошол жердин элине дагы сабыр тилеп кетебиз. Албетте көрдүп атабыз. Кудай сактасын. Кудай баягы сактайм дегенде сактайт дейт, сактасын. Мындай касиеттүү жерде албетте мындай сыноонун келип аткандыгы бул жөндөн жөн эмес, туугандар. Кудай өзү сактасын. Өткөндө да айтып кеттим элем, ошол эс алам деп кээ бир жаштар, кээ бир биздин мекендештерибиз Кыргызстандын ушундай бир касиеттүү, ушундай бир эң ыйык болгон жерлерине барып, пенде көргүс маселелерди бир
зулумдук, зынакорлор, же болбосо бир кимдир бирөөнү алдап, кимдир бирөөгө зыян келтирүүлөр болуп атышы ыктымал. Мына ошонун баягындай кесепетинен биздин элибиз журтубузга балким сыноо келип аткандыр. Эми бул дагы бир Кудайдын бирден бир берип аткан белгиси да. Кече эле Ноокат жергесинде Абшырата Ош шаарында Каракулжа жергесинде ушундай сыноо өттү эле. Бүгүн Арсламап Жалал Абад жергесинде. Ал эми эртең кимдин башында деген суроо бар да. Кудай сактасын, ушу менен токтосун. Бирок тообо келтирүү менен биз дайым мындай нерсеге даяр болуп көрүп атасыздар. Көз ачып жумгуча эмнелер гана болуп кетип атат. Канча жылдап чогулткан дүнүйө оокат тириликтерин агызып кетип атат. Секундта. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, качан Аллах Тааладан сыноо берилгенде гана көздү ачып ойгонбостон ошого чейин тообо келтирип, Аллах Таала берип аткан ырыскыңыздар менен болбосо бир кандайдыр бир зекетиңиздердин 40-1 бөлүгүн мекенибиздеги кыйналгандар менен сөзсүз бөлүшө жүрүңүздөр деп биздин даанышмандар, аалымдар кайра айтып келет. Дүйнө бир убактылуу нерсе туугандар. Бүгүн бар, эртең жок көрүп атасыздар. Дүйнө эле эмес, адам биз дагы бүгүн барбыз, эртең жокпуз да. Ошон үчүн бири-бирибизге жакшы жылмаюу менен карап, мына ушундай элибиздин башына мүшкүл түшкөндө дайыма колго кол, бутка бут болуп, көмөктөшүп, жардамдашып, Аллах Таалам берип аткан ырыскыбыз менен бөлүшкөндү унутпайлы дейт элем. Биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондундагы сиздер күттүңүздөр эле ушундай учурларда кандай эли журтубуздун башына сыноо түшкөндө ошол жерден дайым күтүп келесиздер. Медер жылбосо фонд жокко деп күтүп атсаңыздар эле, албетте биз кече күнү Ош жергесине Абшыратага бармакпыз. Бирок мамлекеттин реакциясын күтөлү дедик. Ошого жараша балким биз дагы ал жерге барып, үйүн агызып кеткен, кимдир бир муктаждык болуп аткан эли журтубузга биз дагы кол сунуп жардам беребиз деген ниет кылып турганбыз. Мына Кудайга шүгүр, азыр Ош жергесиндеги бүткүл ошол запкы тарткан элибизге пайда жардам беребиз деп, баардыгын тикелебиз деп кече мамлекет мойнуна толугу менен алды. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Мамлекетибиздин өнүгүп өсүп аткандыгы мына ушунда. Эми бүгүн Арсламапта Кудай сактасын, эли журтубузда ошол анча-мынча буюм тайымдарын, автоунааларын агызып атканын көрүп атабыз. Эми ошо менен гана токтосун, адам өмүрүн агызбасын, негизгиси. Адам өмүрүн агызбасын. Ушундай достор, мен кыскача бир эли журтубузга, бүгүнкү сыноо келип аткан эли журтубузга бир сабыр тилеп, жакшы сөзүмдү бөлүшүп кеткенди туура көрдүм. Албетте качан гана биздин фондко кызмат, жардам керек учурда эле эмес, мына ушул учурда дагы эли журтубуздун башына мүшкүл түшүп турганда дагы бир жок дегенде жакшы сөзүбүз менен күч кубат берип туралы деп кайрылып турган жайым. Албетте кыжалат болбоңуздар, сыноо тартып аткан эли журтубуз, мамлекетибиз бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Мына азыр кече күнү биздин агабыз айтып аткандай, Камчы Кыдыршаевич айтып аткандай, мамлекет азыр бутуна турган. Бирөөдөн мындай учурда жардамды күтпөйт. Кудайга шүгүр, мына азыр мамлекет толугу менен моюнга алып мына жардам берип атат. Бирок достор, мекендештер, мамлекет бизге эмне кылып берет эмес, мамлекет үчүн мен эмне кылсам болот деген ураан менен жашайлы. Мамлекеттин дагы колуна кол, бутуна бут болуп, кимдир мүмкүнчүлүк болуп аткан болсо ошол жерге барып, бир туугандарыбызга, запкы тартып аткандарга эки жактарын тазалап, же болбосо жана башка жагына жардам бергени аракет кылайлы дейт элем. Колунда барлар бар. Мисалы, ошол жерде канчалаган бир туугандар барып атасыздар. Видео тартып, эл менен бөлүшүп атасыздар. Сиздердин деле канчалаган тааныштарыңыздар бар. Жок дегенде, мисалы, мен кече ойлодум да. Ар бир барган адам бирден үйдү мойнуна алса, ар бир колунда бар адам бирден бир үй мойнуна алса, ошол жердеги үйү урап, үйүн агызып кеткен бир туугандардын муктаждыгын көпчүлүк менен чечип койсок болор экен эле, мисалы. Бирок Кудайга шүгүр, мамлекет азыр толугу менен колго алды. Мына ушундай достор, эми бул жаратылыштын сыноосу ушу экен да, көрүп атасыздар, ар кандай сыноолор болуп атат. Эч кимдин башына мындай айтып келгис сыноодон Алла Таала өзү сактап, эч кимдин башына мындай сыноону бербесин. Алыста мигрант болуп жүрөсүздөр, канчалаган мекендештерибиз Москва жергесинде, Россия жергесинде, баарыңыздарга Аллах Таалам
жүрөгүңүздөргө ыйман, негизгиси алтын башыңыздар аман, анан ушул туулуп өскөн ата мекен, үй бүлөңүздөрдүн, ата энеңиздердин астына Аллах таалам аман эсен жетип барышты баарыңыздарга Аллах таалам насип кылган болсун иншалла. Урматтуу достор, мекендештер, жалпы касиеттүү биздин мекендештерибиз, бир боорлорубуз, тынч болуңуздар. Албетте Москвага ушундай бир жумуштар менен келгенбиз. Кийинки сапарларда сиздер менен атайы жолугуш үчүн келип калабыз. Кудай кааласа ошол күндөргө Кудай жеткирсин. Россиядагы ар областта мындай жумуштап жүргөн мекендештерибиз менен дагы амандашып кетебиз. Ал боюнча пландар бар. Өзүбүз эле эмес, устаздар менен, алымдар менен чогуу келип бир жакшы, чоң деңгээлде бир иш-чара өткөрүп кетебиз деген ниеттер бар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда дайым жарышыңыздар. Эми Арслан Баб жергесинде ушуну менен токтосун. Башка эли журтубузга да ушундай сыноолордон Аллах таалам өзү сактасын. Айта берсе сөз көп достор, ушул нерседен үлгү алыңыздар. Ар бир көрөрман, ар бир кыргызстандык. Мен өткөндө бир видеомда айтып кеттим. Кимдир бир адамдын же кимдир бир ошол запкы тартып аткан инсандын жакыны, же кошунасы, же тууганы, же бала чакасы Аллага жакпаган иш кылып койгондур. Балким ошонун аркасында ушундай бир чоң сыноо берип аткандыр деп айтканды. Анысыңарындай достор, бул сыноо качан өз башыңа келгенде ойгонбостон, ошол мекениңдеги биздин жарандар, биздин мекендештерибиз, бир туугандарыбыз ушундай запкы тартып атканда ойгонойлу. Ушу менен тообо кылалы, ушул менен жаман жактарыбыздан жакшы жака жанашып, жакшы жака көп ниет кылалы деп айтып кетер элем. Айта берсе сөз көп, алымдар дайыма сиздерге бир жакшы кеп кеңештерин айтып атышат. Бул Алла Тааланын берип аткан сыноосу. Балким акыр замандын бир белгилеридир балким. Бул дагы кыяматтын бир белгисидир. Мына ушул нерсе менен үлгү алалы дейт эле. Москва жергеси ушундай. Дайым Москва жергесине келгенде алгач мигрант болуп келген күндөрүбүздү эстейбиз. Кадимки сиздер катары ушул жерде көп жылдап мигрант болуп иштеп кеттик элек. Көп жылдап жүрдүк элек. Бул Москва бизди чындыгында такшалтты, бышырды, көп тажрыйба берди, жакшы жолго салды. Акыры ушул элдин уулу кылып Кыргызстанга узатты да, мындай айтканда. Бул Москва тынч болсун, Москва бар болсун. Албетте Москва менен биздин канчалаган мекендештерибиз өз ырыскысын ушул жерде терип, үй бүлө бала чакасын багып атат. Чындыгында заман тынч болсун. Салам алейкум. Башка айылдан чыккан таныйм да, Аксуда. Барып келдим. Демеңиздер, көрүп калам, ошодон көрүп таныдым да. Ошо депчи.